конституциялык совещание эмне кылды? Булар аферисттер. Эмне үчүн? Далилдеп берейинби? Булар көчүрүп биздикинен мондайын абзацтарын өзүлөрү деле жазбаптыр да. Уят нерсе бул. Мен муну айтпайын дедим эле. Чоң каталар бар. Бул жерде бир депутат мыйзам жаза албайт экен. Орусчасында о жазылып турат. Законодательная инициатива депутатам деп жазылып коюптур. Депутат деп жазыш керек. Садырбай экөөбүздүн ИОсун алып туруп эле анын ишке экономикага киришсе болот эле да. Ушуга чейин чойбой. Өзүнүн маанисин билбейт го биздин бийликте эле. Президент деген эмне? Же парламенттик деген эмне? Республика деген эмне? Монархия деген эмне? Могу конституция монархия. Кандай болбосун, а жерде адам каза болду да. Бирөөнүн ошол багып келаткан баласы каза болуп атат. Атамбаевдин үйүнөн каза болуп атат. Мен чыкканда эле айткам, мен көргөндү көрбөй эле койсун булар. Анткени мага булар психотроп мыйда берген. СМБнын баарын жарып, мен жардырып салайын да кылышкан. Бир жыл оңдой албай отурушту ошол СМБ. Бизге администрация президент эмне десе, ошону аткарабыз. Болбосо биздин башыбыз кесилет. Коркуп, калтырап, чындыкты чечим чыгара албай отурбадым. МВДде иштеген жаш менен тааныш балдарым ошондо келип, байке, сизге бирдемке даярдап атат, кетип калбайсызбы деп мага айтып отчукан да, ал кезде. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ободо эмнегеп интернет порталында бет капсыз маек берүүсү, аны мен Калыс Жумалиев алып барам. Бүгүн бизде конокто 4-чү чакырылыштын жогорку кеңешинин депутаты Максат Кунакунов болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизге алгачкы суроо эле мындай тарихте болмокчу да, эми азыркы саясий курчуп турат, интригалар көп. Анан сиздин оюңузча ушул оор кырдаалдан чыгуунун конкреттүү жолдору кандай болуп турат жана бүгүнкү окуяны канчалык деңгээлде баалайсыз? Азыркы маалда конституциялык бир чоң кризис да, чоң коллапс болуп атат. Анан ушул 30 жылдан бери бирдей эле ката кетирип атабыз да. Мына 10-чу жолу конституция алмашып атат. Бирдей алмашып атат да, мыйзамсыз жол менен алмашып атат. Эң биринчи 94-чү жылы алмашкан. Кандай алмашкан? Легендарлуу парламент тарагандан кийин биринчи президентибиз так эле өзүнүн указы менен мыйзамды өзгөртүп, анан конституциялык кеңешме деп туруп, жогорку кеңештин ыйгарым укугун бир кандайдыр бир топ адамдарга берилип атат да. Бул мыйзамсыз толугу менен. Ошол бизде конституция жазылган, кимде бар ошол укук, мыйзам чыгаруу укугу. Бул кимде? Жогорку кеңеште, элдик топто, элде, анан өкмөттө деп. Азыркы маалда эмне болуп атат? Указдын, президенттин указы менен жогорку кеңештин ыйгарым укугун конституциялык кеңешме деп бир кандай бир топ кишилерге берип, ошолор мыйзам чыгарып атат. Башкы мыйзам чыгарып атат. Башкы мыйзамды чыгаруу булардын укугу жок. Алар мыйзамсыз бул. Анан кайра эле ошону жогорку кеңешке алып келип атат. Жогорку кеңеште өзлөр автор деп алгандар эмне деп атат, кечээ көрдүк го. Эмне деп биз ошолго өзгөртүү киргизе алабызбы деп конституциялык кеңешмеден сурап атат. Бул шылдың нерсе да. Уят да. Конституциялык кеңешме же консультативдик деп койбойт, же мындай мыйзамга окшоштуруп койсо деле болмок да. Бул уят нерсе. Бул эмнеге алып келет? Мына бизде байкасаңыздар 3 жолу төңкөрүш болду. Туура? Бунун эмненин себебинен? Эл өзү сезип, алданып атканын сезип, ушу башка жол таппай, бар туруп, ак үйдү басып алып туруп, бийликти алмаштырып атат. Бирок эмне болуп атат? Бийликтин үстүндө фамилия эле өзгөрөт, а калган кылып аткан иштердин баары ошол 30 жылдан бери бир эле бийлик отурат да. Эч кандай алмашуу жок. Анан кайра эле ошондой ката кетирилип атат. Эми биз башка жолду айтып атабыз да. Мына мыйзам 93 демилгелүү топ ачылды. Азыркы маалда ушул кризистен чыгуу суроо бердиңиз, туурабы? Ушу кризистен чыгуу бир жол бар. Мыйзамдуу жол.
Башка жол жок. Ошол Конституцияда жазылган жогорку кеңеш деп турбайбы? Жогорку кеңеш өзү легитимдүүлүгү чоң суроо болуп атабы? Конституция жазганга укугун биз беребизби, бербейбизби деген чоң суроо турат, туурабы? Өзүлөр жазган жок муну. Конституциялык кеңеш жазды. Бул болбойт, бул мыйзамсыз болуп аткандан кийин азыр бирден бир жол бул элдик демилгелүү топ аркылуу жаңы мыйзамды киргизүү. Ошондо мыйзамдуу жолго түшөбүз. Ошондо азыркы бийлик туура жолго түштү деп айтсак болот да. Мыйзамдуу ошол демилгелүү топту колдосо. Колдобосо баягы эле мурункудай эле кетсе, азыр мына таңууланып жаткан конституцияны киргизсе, бул дагы бир төңкөрүшкө алып келет. Бул ошондой эле мына 2010 болгондой, 2005 болгондой так эле ошондой болот. Башка жол жок. Анткени эмне үчүн? Мына мыйзамдуулук бизде 93-жылы бузулду. 93-жылдан бери, мына 30 жылдан бери бизде ар бир кылынган келишимдердин бар тең ушул бийлик алданып, сатылып кылынган бүт келишимдердин барын тең булар Кыргызстанга бөгөт коюлуп калган өнүкпөгөнгө. Бана байкасаңыздар, Кыргызстанда бар эле бар өнүккөнгө. Бирок эмнегедир өнүкпөйбүз. Ар бир президент келет дагы жакшы айтат, жакшы сүйлөйт, аракет кылам дейт, бирок кыла албайт да. Каалабайбы, баары кыла албайт. Мына жаңы мыйзамды дагы алып келсе азыр, мейли сонун кылып оңдойлу. Кандай кылып жазбайлы. Бирок мурунку коюлган келишимдерди кантип оңдойт? Мыйзамдуу жол барбы? Жок да. Мисалы, Кумторду айталы, Кумтор мен мурун жогорку кеңеште иштегенде байкагам, эң жаман коюлган кол ошол келишимде Танаев кезинде болгон экен да. Ошол келишим алып туруп жогорку кеңештен ратификацияланган. Ал ратификацияны азыркы жаңы алып келген конституция менен кантип бузат? Жол жок да аны оңдогонго. Туурабы? Эгерде биз азыр мыйзамдуулукка кайтып келсек, мыйзам мына ошол Акаев бузулган кезде 94-жылы. 93-жылкы конституцияга келсек, ошол 30 жылдагы кылган иштердин баары ушул узурпаторлордун кылган ишин жана люстрация деп элдин баары талап кылып атпайбы? Ошол экономикалык биринчи люстрацияны кыла алабыз да. Кадрлык люстрацияны кыла алабыз. Экономикалык люстрация дегенге эмне кирет дегенде ошол Кумтор маселеси бар. Кыргыз газ маселеси бар. Баягы биз чек аралар маселелери туура эмес болуп калып, үзүн кугуш менен каркыраны кайра көтөрсө болот да. Кайра карап чыкса болот да, мүмкүнчүлүк ачылып атпайбы? Тарыхта кала турган мүмкүнчүлүк болуп атпайбы жаңы бийликте? Азыркы жаңы алып келип аткан, таңууланып алып келип аткан конституцияны эң жакшысын алып келсе дагы биз ошол ратификацияланган келишимдердин баарын кантип оңдойбуз? Сатылып, кол коюлуп калган, биздин чиновниктер сатылып, кол коюлуп калган тескери элдин кызыкчылыгына эмес, башка бир күчтөргө кызыкчылыктуу болуп жазылган келишимдердин баарын кантип оңдойбуз? Азыркы конституция менен оңдой албайбыз да. Ошонун биздин бирден бир максатыбыз ошол болчу да. Эң биринчи ошол курултай маселеси менен келип, элдин бийлик деген элдин колунда да. Эл өзүнүн сөзүн айта элек 30 жылдан бери. Тарыхта мына демилгелүү топ ачылып, 300 000 кол топтоп, анан биз мына ушул мыйзам менен иштейбиз деген, бул Кыргызстанда боло элек нерсе. Бул биринчиден бир болуп атат. Ошону азыркы бийлик колдосо, анда иштеп кетет. Анда Кыргызстанды оңдой алат. Муну колдобосо, бул жаңы конституцияны мейли таңууланып алып келсе деле оңдой албайт такыр. Бизге тышкы карызыбыз бар. Тышкы карыз мына быйыл аябай көбүрөөк төлөш керек. Кантип төлөйт аны? Пандемиядан кийин канча бизде көйгөйлөр бар. Границалар жабылган. Анын баарын тең биздин чоң компаниялар аябай кыйналып жүргөндөр бар. Аны кантип каяктан каражат табат? Баарын тең жанакы байлардан сыгып алгандан таба албайт андай. Коюп атпайбы? Кетип атпайбы жөн эле бош? Анын баарын тең акча чогултканы 5 миллиард чогулта албайт да. Ошол 5 миллиардты биз 93-жылкы конституцияны алып келсек, ошол тышкы карызда коррупцияланган нерсенин баары тең биз аныктай алабыз да. Мына мен тарыхты айтып берейин. Мисалы,
Исландияны байкасак 2012 жылы булар 1848 жылкы конституцияны кайра калыбына алып келген да. Анан аларда тышкы карыз 3 миллиард 800 миңге чейин болгон. Анын баары тең мына биз аны төлөбөйбүз деп чыкты. Анткени башка бийлик башкарган. Биз дагы ошондой экспертиза кыла алабыз да. 5 миллиарддын балким 1 миллиардын төлөйбүз. Калганын баары мурунку бийликтер жеди деп калат да. Анткени далилдесе болот, аны эксперт менен эл аралык экспертиза кылсак, сонун далилденет бул коррупцияланган экенин. Анткени бизге социалдык проекттерге берилсе, биздики инфраструктурада жолго короткон ал акчанын баарын. Короткондо да эселеп кымбат кылып короткон да. Башка жол жок өнүккөнгө. Мына кандай гана мына элдер ишенип азыр Садыр мырзага өзүнүн ишенимин берди. Ошол ишенимин артыш үчүн башка жол жок өнүккөнгө. Канчалык аракет кылбасын, чын дили менен аракет кылса дагы жаңы конституция менен оңдой албайт. Башка бизге тышкы жактан каражат да келбейт. Биздин кылып аткан мыйзамсыз иштерге дагы башка тышкы жактан буну кабыл албайт оңой менен. Бул мыйзамсыз толугу менен. Ошол сиз айтып жаткан 93-жылкы баш мыйзамды алып келиш керек деп жатасыз. Анан тагыраак айтканда, ошол сиз айтып жаткан 93-жылкы мыйзамдын эмнеси жакшы эле биз үчүн? Эң мындай бир объективдүү, конкреттүү биз үчүн жакшы жагы ал баш мыйзамдын кайсы жерлери тагыраак айтканда? Тагыраак айтканда, биринчиден бул башкы мыйзамыбыз легендарлуу парламент менен жазылган. 3 жылга жакын талкууланган. Эл аралык эксперттер менен аларда карап чыккан. Венецианский комиссиядан да өткөн. Анан калган конституция 3 жол, мына 9 жолу, 10 жолу алмашып атат. Булар бир да жыл талкуулаган эмес эл менен. Булар ушундай алдамчы жол менен, шантаж жол менен алдап туруп, элди мажбурлап туруп киргизген мыйзамдар болуп калган да. Бул биринчиден. Эң негизгиси сиздин сурооңузга бул тең салмактуулук сакталган да. Бийлик бутактарынын тең салмактуулугу бар. Жогорку сот бар. Берки аткаруу бийлиги, мыйзам чыгарган бийлиги баары тең сонун тең салмактуу сакталган да. Азыркы маалда байкасаңыздар, мына 10-жылы өзүлөр жазган мыйзамды өзүлөр көрбөдү, көргүлүгүн. Өзүлөр соттолуп, соттон өзүнүн чындыгын далилдей албай түрмөдө отурушпады. Текебаевди алалы мисалы. Өзү Садыр Жапаровду деле алалы. Мени деле байкагыла. Бүт барын чындык турганда соттор айтып атат, биз чечим кыла албайбыз. Бизге администрация президент эмне десе, ошону аткарабыз. Болбосо биздин башыбыз кесилет деп. Коркуп, калтырап чындыкты чечим чыгара албай отурбадыбы. Бийлик бутагы, бир бийлик бутагы жок. Мына азыр дагы бул такыр бийлик бутактары жок. Азыркы жазылган конституцияда. Жогорку сот ошондой эле администрация президент эмне десе, болду ошону аткарат да. Соттор көнүп калган аны. Солдатпыз дейт. Азыр болсо бир аз бул темадан бир аз алыстап, анан акыркы учурдагы резонанстуу окуяларга да бир аз сөз бөлсөк, акыркы учурда Матраимовдун тегерегинде окуя күчөдү. Акыркы убакта соттун чыгарган чечими да резонанстуу болду. Сиздин баарыңызда Матраимовго кандай чара көрүлүш керек эле жана азыркы деги эле Матраимовдун тегерегинде болуп жаткан окуя боюнча? Эми бул көз боемочулук да. Же камаш керек, же тийбеш керек да. Айттымбы, жасаш керек да аягына чейин. Бул көз боемочулук түзмө-түз. Ар бир кылынган мына камоолорду байкагыла, мыйзамсыз жүрүп атат. Бизде мыйзамдуулук жок болуп атат. Ал жөн эле жанакындай популизм иштер көп болуп кетти да, ошол камоолордун арасында байкасаңыз. Жөн эле азыр чоңдордун баарын камайбыз деп элге жанакындай жакшы көрүнөйүн деген эме болот. Ортосунда эмне болуп атат? Ачыгын айтыш керек да. Мына камап туруп, анан чет жактан акчасын жулуп алып туруп, бирке мамлекетке берип коюп туруп, анан калган эмне болуп атат? Коюп кетип атат да. Туура? Башка ачык айтыш керек да бул нерсени.
Анын баары тең билет, ошол чоңдор, чыгып кеткен чоңдордун баары. Канча кимге кантип бергендерин. Бул жанакындай мыйзамдуу рекетизм дейт да мунучу. Башкача айта албайбыз да. Мыйзамдашкан ошол кимде акча бар болсо, ошентип жөн эле рекетизм кылып коюп атат да. Болбойт андай нерсе. Андай кылбаш керек. Камоо темасы боюнча да бул эми сизди 2015-жылы бир оор кылмыштар менен кымаган экен, теракт, аларга курал сатуу боюнча. Анан деги эле ошол убактагы бийликтин сизге карата мындай өтө бир чагымчыл мамиле, сизге карата бир чагымчыл көз караштын себеби эмне болгон? Мынчалык оор. Эми өзүңөр байкасаңыздар, жаштар өкмөтү деп түзүлгөн бизде. Менин өзүм өмүр баямымды байкасаңыздар, бүт баары тең жаштардын кызыкчылыгын көздөп жүргөм. Анан дайыма эле жаштар курал болуп калабыз да. Ушул төңкөрүшкө чыгат, жаштар болот, анан жаштарды алдайт, ошон төңкөрүш болуп эле, анан кайра эле жаштар алданып калып атат да. Укугун чектелип калып атат. Анан ошол кезде Атамбаевдин бийлиги болчу. Атамбаевдин кандай кылган кылмыштардын баарын тең биз ошол жаштар өкмөтү аркылуу роликтерден көрсөтпөдүкпү? Ошонусун байкасаңыздар, YouTube'да бүт жерде бар. 3 миллиондон ашык күнүнө коротчу бюджеттен түзмө-түз. Аны далил менен көрсөтчүбүз. Мисалы да, өзүнүн аппаратын кармаганга. Мисалы Светти кантип алдады элдерди. Кыргыз газды айтып коеюн мисалы. Мен ошондо деле айткам да. Мен депутат болгон кезде бизде документ турган менде стөлдүн үстүндө. Газпромду 1 миллиард долларга сатабыз деп. Ошондо суроо турган 51%-ин бизге калсын деп. Газпром болсо жок, 51 бизде болуш керек деп. Бул стратегиялык объект болчу да. 500 миллионун түзмө-түз бюджетке бермек, 500 миллион долларын ошол Кыргыз газдын биздин эле структураларга карызын жаба тургандай 1 миллиард долларга кетиш керек болчу. Мисалы да. Анын болсо эмне кылды ал? 1 долларга сатып салды. Келишимдерде мен карагам, Россиянын баасынан кымбат эмес болуш керек болчу газ. Азыркы маалда эмне болуп турат? Россияда 3 рубль, бизде 16 сом 50 тыйын. Байкадыңызбарбы? Эмне үчүн бизде экология бузулуп атат? Газ кымбат, свет кымбат. Анан сасытып эмне менен жагат? Көмүр менен жагат. Туурабы? Ошол келишимдерди биз кантип оңдойбуз, жана Атамбаев деген эме кылган нерсенин баарын? Кантип оңдойбуз ошону? Бунун баарын калыбына келтириш керек да. Жаңы конституция менен калыбына келтиребиз. Анын баарын тең ратификацияланган. Анын тиги Газпромдун директору, частный компаниянын директору жогорку кеңешке чыгып алып 4,5 миллиард доллар салам деди эле. Биздин депутаттар эмне кылды? Туруп алып кол чапты. Уят. Кана 4,5 миллиард калганын? Изилдебейби, карашпайбы ошону? Жөн эле биздин тетиги чиновниктерди камап ошол жерден реклама кыла бербей өзүлөрүн. Газпром менен иштебейби, мисалы, ошол жерден анализдебейби биздин улуттук коопсуздукка? Шек келтирип атпайбы чоң компаниялар? Кыргыз алтынды, Кумторду мисалы, биз 7-8 жыл мурун анализ кылганбыз. 260 тонна алтын казылып алган. Биз кыргызстандыктар 1 тонна 400 килограмм алганбыз. Ошолорду изилдеп чыгарыш керек да, мисалы. Ошол жерде да акча 15 миллиард доллардай. Тышкы карызды жабыш керек деп атабыз. Ошолорду караш керек да. Анан жөн эле бир чиновник кармап, акчасын жулуп, анан калп эле мамлекетке төлөп коюп койгон оюнчук кылбай. Ошол сиз айтып жатпайсызбы, азыркы мыйзам менен ошол убактагы келишимдерге ратификацияларды кайтара алышпайт деп. Эми азыркы баш мыйзамдын аны кайтара албаганына кандай себептер бар? Азыркы мыйзамдын катасы эмнеде? Бул биринчиден ката менен келип атабы? Экинчиден биз муну кол койгондон кийин 30 жылдагы кылган нерсенин баары тең биз кабыл алабыз деп кол коет да. Түшүнүп атасызбы? Биз 93-жылкы конституцияны алып келгенде 30 жылда кимдер башкарды? Узурпаторлор башкарды деп келет.
ушулар люстрацияга автоматтык түрдө кирет. Люстрация дегенде эмне? Жогорку кеңеш азыр ошол люстрация мыйзамын кабыл алабы? Кабыл албайт да. Бирден бир жолу Кыргызстанды оңдош үчүн мыйзамдуулукка кайтып келиш керек. Жакшыбы 93 конституция жылы? Же жаманбы? Бул мыйзамдуу азыркы күндө. Мыйзамсыз алмаштыбы? Биз мыйзамдуулукка кайтып келип, анан 5-6 жыл аны оңдой беребиз. Жаңы конституцияга алып келе беребиз. Туралап, курултайды киргизебиз, каалагандай оңдой берели. Эл менен талкуулап, жөн эле бир конституциялык кеңешме деп түзүп алып, анан ошолор менен эле талкуулабай. Ар бир айыл өкмөттөн, ар бир райондон, ар бир университеттен талкуулаш керек муну. Жылдап. Конституция темасынан бир аз алып турсак, анан жаңы эле суроодо айтып эле да. Сизге ошол теракторго курал сатуу бир оор кылмыш да, анан уккан адамга ката бул үрөй учурчу нерсе болот да. Эмнеге ошол кезде мындай болгон? Мени биринчи жолу көрсөңүздөр, наркотик салып, теги оштон камайбыз деген. Ошондо жакшы прямой эфир тартып калып, токтотуп калганбыз. Шайлообек Атазов ошол жерде депутат болчу, ошол жерде ал ызылдап, прямой эфирге тартып токтотуп калган. Экинчи жолу жогорку кеңештен туура эмес добуш бердиң деп, мени дагы Москвага бараткан жерден рейстен чыгарып, спецпрокуратура токтотуп калган. Ошондо дагы мен анда барын 90-дун барын алып келбейсиңерби деп, сотко берем десем токтоп калган. Үчүнчү жолу генеральный прокуратурага барып, ошол жерден мага заявление түштү деп, 150 киши мага каршы жазыптыр деп. Ал заявлениясын карасам, менин апам жүрөт анын арасында. Башка бир ишти ошол жака салып коюптур. Мен кошуналардын кол койгон башка бир ишке эле. Ошондо алып келип сотко берем десем да аны колдон жулуп токтотуп алышты. Анан акыркы жолу бул жана шайлоонун астында болду да, башка саясатчыларды коркутуш үчүн жаштардан чыгып келаткандарды камайлы. Совбезден биринчи ошол баланы жана ошол жерде жүргөн кагаз тараткан балдар айтты, любыми путями закрыть деп. МВДде иштеген жаш менен тааныш балдарым ошондо келип, байке сизге бирдемке даярдап атат, кетип калбайсызбы деп мага айтып отчкан да, ал кезде. Анан терроризм деп туруп, каяктан эмне үчүн терроризм кылды? Анткени жаш балдар чыкпасын деп. Чыкса атылып, камаганга ыңгайлуу болот да. Мен камагандан кийин мен ошондо бүт өзүмдүн балдарыма айткам, чыкпагыла, унчукпагыла, болуп токтоткула деп. Эчтеке кылбагыла деп. Анткени мен билгем, сезгем ошол терроризм деп коюп туруп, анан ошолордун баарын атып сала турган мүмкүнчүлүгү да ачылган да. Эл көтөрүлүп кетсе, анан ошентип коркутуп, мына биринчи саясатчылардан мени камап, эң биринчи корккондон муну гриф секретность кылып койгон. Совершенно секретно деп. Мисалы, калган саясатчыларда ачык айкын иш жүзүндө айталса, мен адвокаттарыма, соттордун ошол жерде турган солдаттарга чейин кол койдурган 3 жылдан 8 жылга чейин кесилесиң жайсаң деп. Ал иштерде эч кандай терроризм жок. Анан калп эле КТРден көрсөттү. Бир оружияларды көрсөтүп, мен сүрөтүмдү коюп, ошондой тапкансып. Бир да эчтеке жок. Мен сүйлөгөн сөздөрүм бар сотто, YouTube'да карасаңыздар. Сот деле өзү айтты, ошо сотто 11 ай сот карады. Акыркы сөздү сүйлөгөндөн кийин 3 ай чечим чыгара албай отурду. Сот. Эмне кыларын билбей. Анан айла жок, ошондо терроризм менен мени актаган. Ошол кезде. Бирок башка статьяларга илип койгон. Оружие менен тиги разбойду ойлоду деген статья бар экен. Мен бирөөнүн үйүнө барып туруп, разбой кылат имишмин. Ошондой статьяларды коюп койгон да. Сот менин жакындарыма айткан, мен кечирип коюңуздар, мени соттоо деп атат, эми мондай жеңилирээк статьялардан коюп берейин деп. Анткени болбосо мени камайм деп айтты деп. Түзмө-түз Атамбаевдин кылган иши. Тетиги Сегизбаев экөө. Ошол 2010-жыл азаттыкка берген маегистрат, азыр айтып жатасыз, ошол бул мени саясий мотив менен Атамбаев түзмө-түз каматкан депчи. Анан эми азыркы убакытка келсек, Атамбаев өзү азыр бир нече кылмыш иштер менен соттолуп жатат, экинен ажыратылган. Анан сиздин оюңузча Атамбаевдин азыркы Атамбаевка карата козголгон кылмыш иштери туурабы жана дегеле анын тегерегинде болуп жаткан окуяларга барсыз? Эми мага жамандык кылса да мен ага жамандык каалабайм. Мен чыкканда эле айткам, мен көргөндү көрбөй эле койсун булар. Анткени мага булар психотроп мыйда берген. СМБнын баарын жарып, мен жардырып салайын да кылышкан. 1 жыл оңдой албай отурушту ошол СМБде.
өзүнүн сезонун чоң келип айтты, кечирип кой ошо психотропныйларга. Мен мына заявление кылып кетип атам деп. Койгон жанакындай камеранын ар жагынан установка койгондор өзү жагына жарылып кетти деп. Биягы СИЗОго жарылбай, ар жагынан жарылып кетти. Сени Кудай сактайт экен деп кетти. Биякта СМБде бир да жакшы специалист калбай калыптыр деп айтты мага. Ошол жерде. Ал улуу мындай киши экен, өзү көп жыл ошондой системада иштеген. Азыркы жаш балдар көп нерсени билбейт экен деп. Туура эмес менен кылып атат, башка СИЗОго которуп, те бандиттердин арасына кир деп мага ошондой эмени сунуштап кеткен да. Мен аны ойлогон эмесмин, ошон көрсө бүт терроризм менен капталган нерселердин баарын тең мага подельник кылып салган. Кийин мен отургандан кийин бир жылдын ичинде камап алып келип атпайбы? Аларды мага анан подельник кылып атпайбы ошолорду? Мен аларды көрбөсөм, алар да айтып атат, көргөн эмесмин, билген эмесмин. Булар ошого эле ылайыктап ошо жерден мен ойлогом, СМБде көрсө бирөө асып коёткон кебирлерди депчи. Көрсө ошол психотропный берип, киши өзүнөн өзү кыйналгандан асынып алат экен. Көп ойлойт экен киши, катуу ооруганда эч нерсени ойлобой, бүт ошол кантип ошол ооруну кетирейин деп, анан башка өзүнүн жанын куюу, башка эч нерсе калбайт экен. Ошол кичинекей жерге отурган жерден бүт табат экен, кантип киши өзүнүн жанын кыйса болот экен. Аябай көп варианттар бар экен. Анан Кудай сактады, андайдан биз чыдадык, чыдап өттүк бул кыйынчылыктардан. Болгон калган нерселер ал өзүнчө эле бир кино болду ал жерде. Мен анын баарын айтпай эле коеюн. Бирок ошол Атамбаев жана отурган Сегизбаевдарга мен аны каалабайм. Бумеранг деп коет экен орусча. Өзүлөрүнүн башына келди. Болгондо да менин камерама барып отуруштур. Ошо мени камаган адамдардын баары. Бул Кудайдан. Мен түрмөгө киргенден кийин деле аларды кечирип койгом. Кудай өзү жазаласын деп. Белек бар турбайбы? Мусулман адамда өч алса болот экен. Бирок ал өчтү ошол сага кылгандан жаман ашырбаш керек экен да. Бирок өч албайм. Кудайга коем десең, анда Кудайдан белек күт экен. Күт дейт. Мен андан көрөп Кудайдан белек күтөм. Мен аларга эч кандай жамандык каалабайм. Кандай болбосун, саясий болду, же кандай болбосун, аларга деле мен чыгып кеткенин каалайм да. Бирок ар бир сот иш бүгүнкү күндө бийлик бутагы, ошо сот бийлик бутагы жок болгондуктан булар акыйкатты өтпөйт. Президенттин администрациясы эмне десе ошондой болот да. Азыркы жазылган конституциянын баары ошондой. 93-жылкыга кайтсак, анда чыныгы жогорку сот болот. Ошондо чыныгы ар бир бийлик бутактар тең салмактуулугу болот да. Ошол жерде Атамбаевдин азыр акыркы кой таш боюнча сот узартылып, уламдан улам узартылып, мөөнөтү узартылып жатат. Жана коомдо бери пикир келишпестиктер пайда болду да. Бул сотту эмне узартып жатасыңар деп. Жана сиздин оюңузча Атамбаевдин сотунун узартылышында кандайдыр бир саясий кызыкчылыктар барбы? Кандай болбосун, а жерде адам каза болду да. Адам баласы каза болду. Бирөөнүн ошол багып келаткан баласы каза болуп атат. Ошону туура түшүнүш керек да. Атамбаевдин үйүнөн каза болуп атат. Өзү өлтүрдү, башка бирөө өлтүрдү, өзүнүн кылган кесепетинен болуп атпайбы? Унчукпай эле барып туруп сүйлөп жооп берип койбойбу сот эмелерге, следовательдерге, тергөөчүлөргө. Ошол жерде элдин баары тең жанакындай кылбай. Туурабы? Ошон үчүн аны жакшылап изилдеп караганын туура деп эсептейм. Караш керек, изилдеш керек. Адам баласы каза болуп атат. Болгон кылмыштын бар. Кылмыш иши бар да. Туурабы? А мени камаганда менде кылмыш иши жок жерден жөн эле соттоду. Ойлоду деген. Тергөөчүнүн ою менен мисалы Текебаевда жок дегенде бир киши бар. Менде миллион алды депчи. Ал мошенникпи, алдадыбы, чынбы, же жокпу? Эми ал бир киши бар да свидетель. Менин ишимде андай бирөө да жок. Үйдөн эч нерсе тапкан жок мисалы. Андан апам жакшы кармап ошол жерден бир СМБнын кишиси мындай бир диск салып коеюн дептир. Ошону колунан кармай калды. Ал дискте экстремизм болмок да андачы. Апам ошол жерде 7 күн анан баспай жүрүптүр ошол. 7 саат карашыптыр ошол үйүмө барып алып.
Бүт кагаздардын баарын алып кетиптир. Азыркыга чейин өзүмдүн эмелеримди ала албай жүрөм. Жогорку кеңештин 4-чакырылышында Ак Жол партиясы менен Жогорку кеңештин депутаты болгон экенсиз. Анан эми ачыгын айтканда коомдо сизди Максат Кунакуновду Бакиевдин кишиси деген сөздөр көп айтылат да. Анан деги эле алар Бакиевдин кишиси деген сөз менен эмнени айткылары келип жатат жана мунун канчалык деңгээлде чындыгы? Эми Бакиев кезде Акаевдин кишиси, Өсеновдун кишиси дечи да. Эми кандай болбосун мен 26 жашымда депутат болгом. 24 жашымда ошол либерал прогрессивдик жаштардын партиясын түзгөм. Ошол кезде убакыт башка болчу. Жок дегенде бир изилдеп жаштардын бир демилгесин көтөрүп, ошол жерге бир кандайдыр бир салым кошуп калалы деп аракет кылганбыз. Ошондон кийин. Анан кийин Атамбаевдин кылган иши да ал Максим Бакиевдин жакын досу деп, Бакиевдин жакын досу деп чыкты да. А мен парламентте сүйлөгөн сөздөрүмдү ал кезде Бакиев кезде деле жаап жүргөн. Мен аны Бакиевский эмесмин же Ак Жол эмесмин деп айтпайм. Мен Ак Жол партиясында болгом, мисалы. Бирок мен баягы ошол Атамбаевга эле окшоп кошоматчылап туулган күнгө барып, же дагы башкаларга барып ошол жерге кийим кийгизип жүргөн эмесмин да. Мен парламентте сүйлөгөн сөздөр стенограммасы баары бар. Эмне кылып сүйлөгөнүм, кантип ошол жерде иш кылганымдын баары. Колдон келишинче 26 жашымда, 27 жашымда ошол кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн аракет кылдым. Жаштар үчүн аракет кылдым. Кийин ошону азыркы чидип калган ошо чоң саясатчылардын тобу азыркыга чейин иштеп атышат да. Ошолордун көрө албастыгы, ошолордун жанакы жаңы муундун чыкпашы үчүн ар бир жашты ошентип сындыра башташкан да. Канча жаштар бар ошентип сынган. Мен да сындырайын дешти, бирок ак ийилет сынбайт дейт го кыргызда. Сынбайбыз, аягына чейин күрөшөбүз. Ошол жерде 30 жылдан бери отурган чириген саясатчылардын баары тең жок кылганга чейин аракет кылабыз. Эми өлкөдө азыркы убакта эми эгемендүүлүктү алган жылдан бери эле экономикасы начар болуп келатат деп, анан азыркы убакта бир аябай талкаланган экономикадабыз, алсыз экономикадабыз деп келебиз. Анан сиздин оюңузча, сиздин баамыңызда эгемендүүлүктү алган жылдардан бери кайсы президенттин тушунда экономика эң көп зыян тарткан, талкаланган учурга кептелди? Эң көп зыян тарткан Атамбаевдин кезинде. Мен аны чындыгын экономиканын эмесин көрүш керек да. Кандай болгон? Мына 2009 жылы бизде 2 миллиард болчу бюджет. Азыр 2021 жылы азыр деле ошондой. Көрдүңүздөрбү? 11 жылдын ичинде бюджет бирдей болуп келатат. Инфляция келатат, доллар кымбаттап атат. Элдин баасы кана анан өнүккөн. Эң бат өсүп кеткен маалы бул Акаевдин кезинде сом киргизген мал. Сом киргизген малда график менен караганда эң жакшы өсүп кеткен болчу да. Азыр оңдой турган жол, ошон үчүн биз ызылдап айтып атабыз. Садыр Байкеге ошонча элдер ишеним менен добуш бергенден кийин туура жолду тандаш керек да. Кайра эле мурункулардын кейпин кийбей. Кайра эле масканы мурункулардын маскасын кийбей, андан көрөк ошол жаңы жолго түшүш керек да. Булардын 30 жылда узурпаторлордун кылган ишин баарын тең жоюш керек. Ошол келишимдердин баарын ордуна калыбына келтириш керек да. Бизге чоң мүмкүнчүлүк ачылып атканды пайдаланып алыш керек да. Азыр канчалык аракет кылбасын, жаңы мыйзамды алып келсин. Бизде бюджетти биз өзүбүз контролдой албайбыз. Мына айылга барып туруп бир мост салам десең, бюджеттен эмес барып туруп МВФ менен биз кол коюшабыз, сурайбыз. Ушул жака коротсок болобу, болбойбу деп рекомендациясын алабыз да. Бул туура нерсеби же туура эмеспи? Эмнеге биздин бюджетти Нью-Йорктон башкарат, бияка бөлөт же бөлбөйт? Ал ушул башка жактан башка биздин бюджет башка, муну тагыраагы жөнөкөй сөз менен кандай түшүндүрсөк болот мисалы? Жөнөкөй сөз менен, мен айтып атпаймынбы? 93-жылкы калыбына келтирсек, ошол биздин чоңдордун сатылган келишимдер, сатылып кол коюлуп калган келишимдердин баарын тең кайра карасак мүмкүнчүлүк ачылат да.
жаңы конституцияны алып келсеңер, мисалы, біз ошол кылган келишимдерге кол коебуз, баарына макулбуз деп. Баарына макулбуз дегенде, Кумторго макулбуз, Кыргыз газга макулбуз, Үзөңгү куш менен Каркырага макулбуз, бүт келишимдердин баарына макулбуз. Ошол МВФ бизди караганга макулбуз дейбиз. Писак деп келгенге чейин, ошого чейин баарына тең макулбуз деп айтабыз. А ошону жок кылыш үчүн биз 93-жылкы конституция калыбына келтирсек, анан ошол жерден биз айтабыз, люстрация экономический, мына бугалар узурпаторлор башкарган деп. 2010-жылдан кийин ОДКБнын чечими бар. Баягы убактылуу өкмөт келгенде. Медведевдин колу менен коюлган, ал айтат, мен орусчасын айтып берейин, уважая кыргызский народ, мы вынуждены считаться с теми людьми, которые управляют на сегодняшний день страной, дейт. Алар разбойниктер, алар бандиттер деген сөз. Бул кагаз менен жазылган нерсе, ОДКБнын чечими менен жазылган нерсе. Ошол 30 жылдан бери ушул жүүликтер башкарган мамлекет. Мошенниктер башкарган мамлекет. Аферистер. Ушулардын баарын кантип жоебуз? Мыйзам менен жоюш керек да. Эл буну сезип, алданып атканын сезип чыгып атпайбы кайра ак үйдү алып. Бул мыйзамды кылса да кайра чыгат. Кайра чыкпаш үчүн бизге бирден бир жол азыр. Элдин демилгеси менен 300 000 кол топтоп туруп, эл өзүнүн сөзүн айтыш керек да. Депутаттарды эле карай беребизби? Эмнебиз кем ошол отурган депутаттарды? Ошондой эле биздин укугубуз бар. Конституция жазылганбы? Биз жаңы жолго түшүшүбүз керек да. 300 000 кол топтоп туруп, биз мыйзам алмаштыра алабыз деген сөз бар. Анда биз ошону кылбайлы, ошону пайдаланбайлы. 30 жылда болгон жок ошондой элдик демилгелүү топ. Мына биринчи ачылып атат. Ушул элдик демилге топ менен биз 300 000 кол топтоп туруп, ошол мыйзамды өзүбүздүн мыйзамды таңылап салбайлы ошол бийликке. Ошол мошенниктер эмне кыла албайт анан көп нерсени. Эми ошол эле акыркы коомдо митингдер, нааразычылыктар көбөйдү. Кээ бир социалдык тармактарда коом адамдар айтып жатышат, бул эми сырткы күчтөрдүн айынан болууда дешет, кээ бирөө башка бир саясий кызыкчылыктардын айынан болуп жатышат дешет. Деги эле биздин өлкөдө акыркы убакта митинг, нааразычылыктардын көбөйтүшү жана көбөйүшү биздин кошуналарга, дүйнөгө терс таасир тийгизбейби жана эмне үчүн болууда ушундай нерсе? Бул баары тең ошол элибиз бир кандайдыр бир топ саясатчыларга алданып атканы болуп атат. Ар бир болгон сайын курал болуп калып атабыз да. Чыгат, алат, бирок кайра эле бийликтин коридоруна киргенде масканы кийет, анан кайра эле ошол иштерди кылат да. Ар бир келген жаңы бийлик. Көрүп атпайбызбы? Мунун эми терс таасир этпейт деп ойлойм. Бул закон ченемдүү нерсе. Биз азыр мамлекет өнүгүүнүн жолундабыз. Туура жолду тандайбыз. Элдин аң сезими акырын көтөрүлүп келатат. Көрдүңүздөрбү? Мурун мародерство менен ак үй алынды. Былтыр болсо октябрда мародерство кылган жокпуз. Элдин түшүнүгү көтөрүлүп келатат. Эми жаңы жолго түшүшүбүз керек. Төңкөрүш кылбаш керек. Эми биздин укугубуз мыйзам боюнча 300 000 кол топтойбузбу? Ошо менен жаңы мыйзамды өзүбүз калыбына келтиришибиз керек. Мыйзамдуу жол менен. Тарыхта көп эле болгон мындай. Мен жана Исландияны айтып келбедимби? 1848 чоң саясатчылар азыр калпайтып атпайбы? Элдерге атайын жаман көрсөтүп, өзүлөр узурпаторлор, өзүлөр бандиттер болуп калганын сезип айтып атпайбы? Биз эмне 93-жылга кайтып келмек белек эскиге? Биз ошону айткан жокпуз да, 93-жылга келсе болду, интернет өчөт, баары өчөт деп айткан жокпуз да, туурабы? Буну биз биринчиден калыбына мыйзамдуулук алып келели деп атабыз. Мыйзамдуулуктун жолу ошол. Мыйзамсыз азыр баары кылган иштин баары. Депутаттар өзүлөр отуруп алып билбейт байбы? Кайдагы бир конституциялык совещаниеден сурат, кеңешмеден. Биз мыйзамга өзгөртүү киргизе алабызбы, киргизе албайбызбы? Өзү автор болуп атса. А бирок конституциялык совещаниеден эметип атат, айтып атат. А конституциялык совещание эмне кылды?
Булар аферисттер. Эмне үчүн? Далилдеп берейинби? Биз мына 93-жылкы конституцияны биринчиден ошол демилгелүү топ өтүш үчүн, мыйзамдуу жолго түшүш үчүн биз Минюстка барабыз да. Минюсттан свидетельство, документ алышыбыз керек. Ага чейин экспертизалардан өтөт аткаруу бийликтен. Конституциялык кеңеш менин конституциясы экспертизадан өттүбү, жок дегенде бир аткаруу бийликтен. Өткөн жок. Конституциялык палатадан өттүбү? Өткөн жок. А биздин мына биз 22 декабрда бергенбиз Минюстка. Ошол жерде жана справка обоснования деген бар. Ошол справка обоснованияны булар көчүрүп биздикинен, мондайына абзацтарды. Өзүлөрү деле жазбаптыр да. Биздикинен көчүрүп туруп 11 февралда коюп атпайбы? Жок дегенде ошону жазбайбы ошолор отуруп алып 90 киши. Уят да бул. Ошончолукка чейин барып аткандан кийин эмнесин күтөбүз? Справка обоснованиясын ошол жерден көчүрүп биздикин жазып атса. Уят нерсе бул. Мен муну айтпайын дедим эле. Бирок силер ошол эметкенден кийин бул ушулардын кылганы бул мыйзамсыз, бул далилденет, кийин тарыхта көтөрүлөт. Бул кылмыштуу нерсе. Узурпация деген бул конституцияда жазылган особо тяжкий преступление. Булардын баары тең кылмышка тартылат. Эми ошол мыйзам 93 долбоорубузду ушул азыр сунуштап жатасыздар. Анан буга чейин мындай кылып чыкканга сизге эмне тоскоол болуп келди эле, башка бийликте сиз камакка алына электен мурун деген сыяктуу. Бул камакка ала электен мурун биз жана жаштар өкмөтүн түзбөдүк беле. Анда биз ошол 30 жылдагы узурпаторлордун ишин башкача жоёлу деп чечкенбиз да. Аны Садыр байке да билет. Кадыр Кошалиев үчөөбүз отуруп алып ошол жерде курултай маселеси менен ушуларды жоёлу деген максатыбыз болчу. Эмне үчүн азыр ал жолдон кетип калды билбей калып атам. Биз кандай кылалы дедик? Атайын конституция жазганбыз. Курултай деп. Курултай менен мурун бизде эми азыркы система мына азыр алдап бизге президентский, парламентский деп атпайбы? Бул 150-300 жыл болгон мамлекеттер өзүнүн системасын бизге мажбурлап киргизип койгон да. Ошо менен жашап атабыз. Бирок биздин менталитетибиз, биздин ички дүйнөбүзгө бул жарашпайт да. Биз мурун кандай болчу элек? Мына мамлекеттүүлүгүбүздү биз 3000 жылдан бери сакталып келатат, туурабы? Кайсыл жол менен? Мисалы, ошол жолду эле оңдоп, ошол жол менен эле сактап келе беришибиз керек да. Деп биз жаштар өкмөтү кезде ошондой конституция жазганбыз. Ар бир айылдан шайланып келип курултайдын делегаттары. Ошол жерден ошол делегаттар келип туруп, анан президентти шайлайт да. Ошентип хандар кимди шайлаганда бир таш кимде көп, кимде аз. Ошондо бюджеттен да акча коробойт. Айылда мына мисалы жол салам десе, элдер чогулуп алып эле 2000 сомдон, 1000 сомдон кеттик деп эле салып коет да, туурабы? А ошол жерде бизде намыс деген бар. Ар бир айылдан мына делегатты шайласа, өзү тиги башка бир кандидатты шайлайм деп каалап атса дагы, айылдагы эли башканы шайла десе, бул айла жок келип шайлайт да, туурабы? Айткан айылдагысын. Эртең айылга кире албай калат да. Туурабы? Аны айдап салат. А бизге Кыргызга өзүнүн айылына кирбеген бул кандай уят нерсе. Ошондой системаны түзүп, анан жаштар өкмөтүн биз ар бир районго барган сайын бизге жол бербей жатканда, эл чогултканга мүмкүнчүлүк бербей жатканда, ошол жерден камап мына интернеттерден карасаңыздар. Бир театр башка театр деп мурунку мэрлер, аферисттер айтпадыбы бизге? Мына могу театрга бара бер деп. Барса ошол жерден милициялар кууп бизди. Бир да сүйлөтпөй койгон да анда. Тети кунакунукту сүйлөтпөгүлө деп указание менен кеткен. Канча мүмкүнчүлүк биз ошондо ошол идеяны, ошол проектти Кадыр Кошалиев менен Садыр байке менен биз отуруп ошону эметкенбиз да, ойлоп чыкканбыз да ошону. Ага чейин эле ойлоп кылганбыз ошол узурпаторлордун жолун кантип жойбуз деп. А эмне үчүн азыр башка жолго кетип атабыз? Ошон үчүн азыр башка жол жок. Курултай менен элди алып келе албай калды октябрда. Анткени 2014-жылы деле шайланган ошол курултайдын делегаттары. Ошолорду алып келип деле октябрда тиги курултайдын кишилери менен келип туруп эле 30 жылдагы узурпаторлор деп туруп,
Ошо жерден эле бир айдын ичинде эле Садырбай экөөбүздүн ИОсун алып туруп эле анын ички экономикага киришсе болот эле да. Ушуга чейин чойбой. Канча жол мына ошол жолдон кеттиби? Жанакы Атамбаев өзү шайлап келген, анын өзү жаман сөз менен атап койгон депутаттардын көзүн карап. Эми ошол Аларды да кууш керек болчу да. Сиздин мыйзам 93 долбоор баш мыйзам сиздер сунуштап жаткан. Сиздер сунуштап жаткан баш мыйзамда негизги бийлик кимде? Азыр талаш болуп жатат го, президент өтүш керек, парламенттик болуш керек деген сыяктуу. Сиздердин баш мыйзамда негизги бийликтин күчү кимде? Биздин 93 конституция президенттик деп деле атап койсо болот. Өзүнүн маанисин билбейт койбойбу биздин бийлик деле. Президенттик деген эмне? Же парламенттик деген эмне? Республика деген эмне, монархия деген эмне? Могу конституция монархия. Республиканык эмес. Кылган конституциясы. Чоң каталар бар. Могу жерде бир депутат мыйзам жаза албайт экен. Орусчасында о жазылып турат. Законодательная инициатива депутатам деп жазылып коюптур. Депутат деп жазыш керек болчу. Же депутату деп жазыш керек болчу. Ошондой ката. Бир тамгадан ката кетирсе эле канча ката болуп калат. Анда бир депутат мыйзам жаза албайт турбайбы? Топ депутат керек экен, 2-3 жок дегенде. Анын тобу деле жазылган жок. Аябай чоң каталар көп бияктачы. Бирок кандай балдан болбосун, сонун деле оңдойлу. Бирок Кыргызстанды оңдогонго жылдар кетет муну мененчи. Бат оңдоп кете турган жол, элибиз азыр кыйналып аткан кезде бат оңдош керек да. Ошонун бат оңдой турган жолу турса, эмнеге биз 5-10 жылдын жолуна түшөбүз? Анткенде бир кандайдыр мафияга бул лайыктуу окшойт. Башка эмнени ойлойбуз? Элди ушундай кыйнап кармап отургандай. Сиз айтып жатпайсызбы, азыркы жаңы мыйзамды түзгөндөр конституциялык кеңешме биздин баш мыйзамдан кандай бир көчүрүп алыпты, айтпай коюн дедим эле деп ошол. Эми тактап айтканда, сиз ошол адамдарга кайрылып көрдүңүзбү, мисалы, же бир башка СМИлерден да айтып Жок, аны мен сиздерге атайын келип берип аткандан кийин биринчи айтып атам. Азыр жаңы жогорку кеңешке азыр талкуу кирсинчи, ошондо биз айтабыз, аны көрсөтөбүз. Сөзсүз. Анын бүт пункттары менен бар. Алар тиги мындай статьялар бар да, мындай пробелдер кетет да, мисалы. Анан Word, булардыкы Word 2016 болуш керек. Биздики 19 Word. Анан ошол жазганда мына могу жерден мындай секирип кетет пробелдер. Ошо бойдон мунусун да оңдоптур да. Мел 93-түн статьяларын кетирсин, анан ошо жерде оңдогондордун сөздөрү үтүрлөрүнө чейин кетип атпайбы. Справка обоснованиясын өзүнүн ойлору менен деле жазып койбойбу ошону. Могу жерден биз отуруп алып жазган нерсени ошол жерге көчүрүп албайт. Уят нерсе бул. Анда убакыт уламдан улам аягына чыгып келатат. Анан биздин берүүбүздүн кандайдыр бир салттуу болуп калган сурообуз бар. Бул эми кандайдыр бир масштабдуу суроо десек болот. Деги эле сизди азыркы убакта дүйнө эле угуп жаткан болсо жана түшүнүп жаткан болсо, сиздин айтар сөзүңүз кандай болот? Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт кыргызда. Ынтымактуу бололу баарыбыз. Деги эле бул кыргыздар дүйнө элине тиешелүү сөз дегенсиз. Эми дүйнө жүзүнө тиешелүү биздин макал каптардын баарын карасаңыздар, бүт баары тең дүйнө жүзүнө тиешелүү. Ошон үчүн бирөөсүн айтып коеюн, ынтымак бар жерде ырыс бар. Ынтымактуу болуп, ар бир бири-бирибизди угуп, туура түшүнүккө келсек, жакшылыкка жетишебиз деп биз. Чоң рахмат Максат мырза, биздин берүүгө макулдуңуз, өзүңүзгө да рахмат. Анан бул биздин берүү бет капсыз маекте айтылган жерде жөн жерден эмес. Кандайдыр бир кадимки саясатчылар айтпаган сөз, кадимки маектерде айтылган сөздөрдү айталы деген аракеттебиз. Бизге келип бергениңизге чоң рахмат. Сиз да ошол сизге ыраазычылык билдиргендин бир себеби ушул биз буга чейинки көп берүүдөн мындай бир качып койгон же бир бет капсыз сүйлөгүсү келбей койгон адамдар да көп. Бул жагынан сизге ыраазычылык айтабыз. Анда урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен биздин бет капсыз маегибиз аягына келип жетти. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта калыңыздар.